Аз айтып атпаймын, мынакей өзгөчө статуска ээ болгон чек арага чектеш аймактарга жашоочуларына өзү негизи кандайдыр бир льготалар каралган депчи. Ошо кандай льгота ким айтып бере алат? Какие именно льготы были предусмотрены для этих граждан, которые проживают? Кимгистер жооп бересиздер? Тогда давайте пойдем так. Каждый по своей части скажет, какие льготы предусмотрены. Üçüncü meseleyi biz demet gelmesi. Emne boyunca, lügata boyunca bizde üçüncü meseleleri bizde. Нурдос Атабекович, сиз көтөк аябай жакшы эс алып койгон окшойсуз. Үчүнчү маселе боюнча эмне болот атат ооба? Мынакей чек арада, чек ара Жакын. ошого приграничных селах кандай квоталар бар, кандай льготалар бар ошо биздин жарандарыбызга? Bizde mına Batken boyunca айтып кетсем, Batken'de özünüzler bilesizler, özgöçe status algandan beri al жерде bizde hazır үй бүлөгө көмөк жөлөк болуу 30-40%ке көбөйгөн. 30-40%ке. 30-40%ке көбөйткөнбүз именно Баткен чек арада жашагандар боюнча. Азыркы убакта дагы бир министрликтин дагы бир жакын арада сунуштайбыз. Бир жакшы сунуштар болот да. Именно чек арада жашаган биздин жарандарыбызга ошол баягы ошолордун жашоосуна бир жеңилдетүү мындай мамлекеттен колдоо максатында министрлик тараптан ошол пособие болобу бүт эмелерге жакын арада сунуштайбыз. А так азыр биздин кылган иштерибиз ошо үй бүлөгө көмөк пулун өткөндө кошконбуз. Именно чек арада жашагандарга Баткен облусуна. Нурдос Атабекович, сиздики түшүнүктүү, ооба сиздердики жанакы льгота дегенде сиздерки ошо пособияны көбөйтүү дегенде да. А жанакындай ипотека же болбосо мындай жеңилдетүү кредит дегендер барбы бизде? Ким жооп бере алат ага? Бизде жок. Уруксат берсеңиздер, Баткенский область боюнча бар. Бул жерде азыр бизде Госбанк, Айылбанк менен РСК боюнча 0%, 3%ке чейин быйыл кирди, кредиттөө болуп атат азыркы убакта. Ошондо быйыл Баткенский областьта 470 миллион сомго кредиттемек, а республиканский бюджет ошонун процентный эмелерин бюджет өзүнө алып атат. 50 миллион карапчы комиссияларын төлөө боюнча. Түшүнүктүү, ошондо быйыл эле кирип атат туурабы? Быйыл кирип атат, буга чейинки багы ФСКныкы бар турга айыл чарбаларга азыр быйылкы жылда 6%ге кыскарды да. Бул жерде бардык республика боюнча. Именно Баткен боюнча айтсак 0%, 3%ке чейин деген бул быйыл эле кирип атат. Түшүнүктүү, рахмат. Надира Сынташевна, а биздин кандай абитуриенттерге биздин мынакей окуучу бүткөндөргө чоң окуу жайына тапшыруу үчүн кандай бир квоталар барбы? Сиз да ошол жөнүндө маалымат берип бересизби анда бизге дагы? Ооба, сөзсүз. Бул чек арада жанагы өзгөчө статуска ээ территориялардагы биздин бүтүрүүчүлөр өзүнчө максаттуу гана кабыл алынат да. Аларга 161 квота беребиз. Башкалар алардын укугуна мындай киришпейт. Ошолор 161 гранттык орун атайын ошо чек арада, ушул чек ара аймактарында жайгашкан бүтүрүүчүлөргө гана да. Башка эч кимге ал квоталар берилбейт. Мына биякта жазып атасыздар азыр, орусча эле окуй берейин. Также были, с 2018 года осталось присоединить к интернету оставшиеся 282 школы. Также были предусмотрены государственные образовательные гранты для абитуриентов с приграничных районов, имеющих особый статус. Сколько вот по гранту у нас вообще студентов поступили в высшее образование? У вас есть такая статистика? Да, 161 гранттык орун бөлүнгөн. Анан чек ара айылдарында бөлүнүп берилген дагы кошконбуз 174 максаттуу орундарга. Мына Баткен окуясы болгондо биз дайыма дагы кошумча гранттык орундарды беребиз. Ошого 60 адам тапшырган. Мисалы Баткен областы боюнун ичинен 52, 60тын ичинен 52си. Алар ар кайсы адистиктер боюнча тоо кен, өнөр жай, электроэнергетикасы, экономика, юриспруденция, медицина, анан педагогика. Ушул багыттарга тапшырган
Дагы азыр маалымат берип атабыз, жыл бою маалымат беребиз. Көбүрөөк ушул гранттык орундарды чек арада жайгашкан окуучулар колдонгула деп. Аябай өзгөчө январдан баштайбыз. Январь, февраль, март жанагы эме баштаганча. Жакшы түшүнүктүү ошондо тактуу иретинде айтып койсоңуз, ошо особый статус дегендерге мен туура түшүнүп атам, 150 место берилет атаса, грант берилет деп. 174 максаттуу орун бердик. Рахмат, түшүнүктүү. Анан муну да бир тактап кетейинчи. Азыр сиздин докладыңызда да айтпадыңызбы, кыргыз тили китеби менен баардыгы тең оснащены, бирок ошо можно, да, на русском дочитаю. Классы с кыргызским языком обучения полностью были оснащены учебниками, а в классах с русским языком обучения учебников не хватает. Вот это. Ошону качан толуктайын деп атаган оюңуздар барбы? Анан кайсы жылкыга толуктап беребиз деп атасыздар? Мынакей уже окуу жылы башталды. Окуп атышат биздин балдарыбыз. Азыр ошол окуу китептерин сатып алуу боюнча мыйзамдан кийин токтом иштелип чыгып бекитилди. Азыр ар бир район шаарыбыз ошол жетпеген окуу китептерин тактап алды дагы, азыр баштайт да сатып алууларды. Бул биринчиси. Анан 2 жылга, ошо акыркы 2 жылга биз планды так түздүк. Ошо жетишпеген окуу китептерин жетиштиришибиз керек да. Биринчиден жанагы илимий багыттагы, илимий техникалык багыттагы китептерди азыр 2 стратегия кылдык. Же адаптациялоо, же тез өзүбүздүн авторлор иштеп чыгуу. Экөөнү тең кошолду деп атабыз, тездетиш үчүн. Ошо жакынкы 2 окуу жылдын ичинде биз бул проблеманы чечишибиз керек. Толук. Түшүнүктүү. Эми будем надеяться дегенде 2 жылдын ичинде болобу, анткени деген уже 31 жыл болду, бирок 31 жылдан бери эле ошо биздин мектептерге китеп жетишпейт, же мугалим жетишпейт болуп эле келип жатабыз. Анан мынакей Алишер Абибалаевич да аябай жакшы айтып кетти, ошо кагаз түрүндө баардыгы сонун, коос дегендей, по факту барганда кагаздагы нерсе менен далилдешпейт да. Рахмат, Надира Санташевна. Кийинки менин суроом бар эки, чек ара кызматын деп биякта маалымат берилип атат да, окуп кетейин. Чек ара кызматына Ак Сарай, Кайрагач дейт, Булак башы, Мойнок деген көп деген заставаларды мынакей чек ара тозотторун инженердик коммуникациясы менен дейт, жана маалыматтык телекоммуникация системасын түзүү менен бирге кирүү деп программада берип атасыздар да. Ошону тактап кетейин деген бул программа берилиптир, бирок ошол ишке аштыбы, ашкан жокпу? Ким жооп бере алат буга? Так, саламатсыңар, чек ара кызматынын директорунун орун башчысы полковник Сатимов. Ушу программанын аткарышын алкаганда чек ара кызматына акча каралган, акча бөлүнгөн. Темир тосмо дуалдарды орнотуу 21-22-3 жылга каралган, пропорционально бөлүнгөн. Жана ушу чек ара белгилерди кабылдан келтирүү тоже 3 жылга бөлүнгөн. Жана курулуу иштерине акча каралып берилген. Азыркы учурда 21 жылы биз 28 километров проложили, установили оградительный забор. В 2022 году, согласно ушу бөлүнгөн акчалар негизинде 34 километра проложили. В настоящее время работы токтолуп калган, Баткен окугасына караштуу. Бүгүндөн баштап уже кайра инженердик топтор жумуштарды баштайт. Көбүнчө ушу тосмо дубалдарды бул Ак Коргон, Кербен, Кош Суу участоктары 21 жылы орнотулган, 22 жылы ушу Жедесай, Дерес, Кербен, Ак Коргон, Кашка Суу участоктарына жумуштар алып барганбыз. Азыркы учурда азыр күзүндө кайра баягы тендерлүү процедураларын өткөрүп, күзгө закладка кылып, тиешелүү каражаттарды где-то марттан баштап кайра 23 жылы жумуштарды баштайбыз. Анан сиз айтып кеткендей Ак Сарай, Кайрагач заставаларга акча каралган, бирок маалымат берип кетсем, Ак Сарай чек ара заставасы 12 жылдан бери бүтпөй.
былтыр акча бөлүнүп, Ак Сарай заставасынын 30 сентябрда уже ачуу эземини баштайлык дедилек, бирок өзүңүз билгендей Ак Сарай азыр чек ара застава толугу менен күйүп калды. Азыр бир эле так эле суроо берейинчи. Мынакей программада турат колумда, ошонун негизинде берип атам да сизге суроо. Так. Завершение строительства пограничных застав дейт да, Ак Сарай, Карагайчы, мынакей Табыш Тамдык, Булак Башы деп атат да, дагы бар экен, окубай эле коеюн. Ошолорго өкмөт тарабынан мынакей акча бөлүнүп берилди деп атат да. Ушу мен к завершению идет, нет, вы говорите, что да, какие-то поэтапные работы идут, а конкретно... Ак Сарай завершили, но күйүп кетти кайрачы. Кайра керек. Кайрагач. Долбоордун негизинде акча каралган, бирок быйыл 1 миллион эле берилген. Кийинки акча 23-жылга каралып атат. 23-чү уже ПСДлер бар, госэкспертиза өткөн. 23-чү толук курулуш жумуштарын баштайбыз. Табыш Тамдык, Булак Башы, Мойнок чек ара заставалары курулуу жумуштары башталып элек, бирок проектно сметный документация жумуштары аткарылып, буюрса 23-жылдан баштайбыз. Бирок айтып кетет элем, азыр кече уже тактап кетти, Булак Башы деген застава курулбайт. Законсервирование деген чечим чыкты. А тиешелүү ушу тармакка биз тиешелүү өзүбүздүн сунуштарды берип туруп, башка чек ара заставаны курабыз. Почему Мойнок и Табыш Тамдык курулуу жумуштары бүтө элек, башталып элек, тияка тиешелүү жол инфраструктурасы жок. Кыскача жооп берсеңиз. Калган маалымат ушул. Эми сиздин жообуңуздан мен түшүнгөнүм баштадык, кылып атабыз, бирок этегине чыга элекпиз деген болуп калды да. Түшүнүктүү, рахмат.